Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Энергетика министрлиги график менен өчүрүүлөр акырындап токтошу мүмкүн. Энергетика министрлиги эмнеге кечээ 21 январда Бишкек шаары менен чүйдө электр кубаты өчүрүлбөгөнүн түшүндүрдү. Белгилей кетсек, соц тармакта соңку 2 күндөн бери айрым жерлерде электр энергиясы өчпөй калганын айтышууда. Министрлик өчүрүүлөр ар дайым эле график менен дал келбей турганын билдирди. Маалыматка ылайык, Чүй облусу жана Бишкекте электр энергиясын колдонуу ачыкча болбой жана аз күч келгендиктен өчүрүлгөн жок. Акырындык менен башка региондордо да өчүрүү токтошу мүмкүн. Мисалы, график боюнча сиздин көчөдө саат 15:00дөн 17:00 чейин белгиленсе, бирок ал жакта ашыкча күч келбесе, анда өчпөй да калышы мүмкүн. Бирок керектөө кескин түрдө көбөйсө, мисалы саат 19:00дө жарык өчүрүлүшү ыктымал. Баары керектөөнүн көлөмүнө байланыштуу. Кечээ аба ырайы салыштырмалуу жылуу болду. Ошондуктан азыраак күч келди деп билдирди министрлик. Январдын башында башка жактарда эле Кыргызстанда да суук катуу болгондуктан электр энергиясын колдонгондор кескин түрдө көбөйгөн. Энергетиктер ашыкча күч келүүдөн улам ири авариялар катталбаш үчүн график менен өчүрүү чечимин кабыл алган. Булак Спутник KG. Бишкектеги үрөй учурган жол кырсык. Рулда 18 жаштагы кыз болгон. Кечээ 21 январ күнү Бишкек шаарында үрөй учурган жол кырсыгынан 2 адам көз жумуп, 2 ооруканага түштү. Бул туурасында Супер KG порталына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалымдалгандай, кырсык кечээ болжол менен саат 23:20 чамасында Алы Токумбаев жана Жокеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишине болгон. Анда Kia Sorento унаасы катуу ылдамдыкта келип, жардама тактасына урунган. Уна 2-ге бөлүнүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 2 жүргүнчү окуя катталган жерде көз жумуп, унаны айдап бара жаткан 18 жаштагы кыз жана дагы 1 жүргүнчү кыз ооруканага жеткирилген деп билдиришти башкармалыктан. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Супер KG. Кытай космоско 60тан ашуун учурууну пландап жатат. Кытайдын 2023-жылы 60тан ашуун учуруу менен спутниктерден, чалгындоочу унаалардан, персонал ташуучулардан жана жүк ташуучу унаалардан турган 200дөн ашык унаны космоско жөнөтүүнү пландап жатканы билдирилди. Кытайдын авиациялык илим жана технология корпорациясы тарабынан жарыяланган отчетко ылайык, өлкөнүн жаңы жылда жер орбитасында курулган космостук станцияларына персонал жана учактарды жеткирет. Бейду глобалдык позициялоо системасы жана жерди байкоо үчүн жаңы спутниктерди учурат. Ай менен Марсты чалгындоо программалары үчүн жаңы муундагы чалгындоо машиналар иштелип чыгат. Жаңы жылда 60тан ашуун учуруу менен космоско 200дөн ашуун уна жиберүүнү пландаган Кытай Шынкоу 16 жана Шынкоу 17 миссиялары менен космос станциясына жаңы тайкунавт топторун жиберет. Тенкоу 6 деп аталган миссия менен космос станциясына жабдуу экспедициясын жасоо максатталган жана станцияга өзүнчө модул катары кошула турган Сүнтен аттуу космостук телескоптун бул жылы ишке кириши күтүлүүдө. Мындан тышкары Кытай Франция өнөктөштүгү тарабынан иштелип чыккан Эйнштейн аттуу өзгөргөн космостук заттарды изилдөө спутнигинин да октябрь айында космоско учурулушу пландалууда. Булак Назар News KG.
35 жаштагы орусиялык дарбазачы ак шумкарлардын катарына кошулду. Тулалык Арсенал клубунун 35 жаштагы дарбазачысы Антон Каченков футбол боюнча Кыргыз улуттук курамасына кошулууну чечип, Кыргыз жарандыгын алды. Бул тууралуу башкы машыктыруучу Александр Крестинин Матч ТВ телеканалына берген маегинде айтты. Менин оюмча тажрыйбалуу дарбазачы Антон Каченков тууралуу азыртадан эле айта берсек болот. Анын Кыргыз жарандыгы боюнча маселе чечилди. Эми кийинки беттештерде ойноону пландап жатабыз, деди Крестинин. Антон Каченков Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал Москванын белгилүү Локомотив футбол клубунун бүтүрүүчүсү. Ал Орусиянын Волга, Ростов, Спартак, Краснодар жана Том сыяктуу командаларында ойногон. Булак супер кежи. Daily Mail. Киевке танк ташуу Европаны радиоактивдүү көрүстөнгө айландырат. Батыштын Киевке танкаларды ташып келип жатканы Европаны радиоактивдүү мүрсөгө айландырышы мүмкүн. Бул туурасында Daily Mail басылмасынын баяндамачысы Питер Хитченс жазды. Ал танкаларды жеткирүү Украинадагы жаңжалды ырбатып жатканын ишенимдүү түрдө айтууда, себеби батыш өлкөлөрүнүн чечими акмакчылыктын жеткен чегин көрсөтөрүн белгилеген. Журналист мындай кадамга каршы чыга албаган үчүн британиялык депутаттарды катуу сынга алган. Европанын көпчүлүк бөлүгү радиоактивдүү көрүстөнгө айланып калуу ыктымалдуулугу чындыкка жакындап баратат. Украин жаңжалында АКШ саясатына жетиленүү Улуу Британиянын кызыкчылыгын көздөбөйт. Акыл эстүү жана ырааттуу тышкы саясат тараптардын бекем компромисске келишине жардам берүүдөн турат. Биз анын ордуна танкаларды жөнөтүп жатабыз. Бул өрт өчүрүүчүлөр барып өрт койгон сыяктуу болууда, деди Хитченс. Киев бир канча айдан бери чабуул коюу үчүн соттолгон техникаларды берүүнү талап кылууда. Британ бийлиги Украинага өзүнүн Challenge 2 танкаларын убадалаган. Ошол учурда АКШ Абрамс техникаларын берүүгө муктаждык болбой калганын билдирген. Россия өткөн жылдын 24 февралында Украинага таян операциясын баштаган. Президент Владимир Путин анын максатын 8 жылдан бери Киевтик режим тарабынан геноцидке жана мазактоого кабылган элди коргоо деп атаган. Бирок АКШ менен анын НАТО боюнча союздаштары ошондон бери Киевке 10 миллиарддаган долларлык курал жеткирүүдө. Москва батыш тараптын Украинаны куралдандыруусу орус-украин сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү болушуна өбөлгө боло албашын жана мындан терс жыйынтык чыгышы мүмкүн экендигин, Украинага берилген ар бир курал Россия үчүн мыйзамдуу бута болорун айтып келет. Булак Спутник кежи.